Алдыңыздарга мен сіздерді көріп ата-енемді сағынып ыйлабейин деп ишениңиздер, могу жерде YouTube'дан Алатоону, тоолорду, жайлоолорду көргөн кезде кадимкиде ыйлап алып көрөбүз биз бияктачы. Бир күн кыздарым буякта сабагына барат. Сабагынан келип үйгө келип айтат: "Ата" дейт, "бир жерден келип атканда жолдун боюнда суу себип коюптур" дейт. "Ошол жерден өтүп атканда Кыргызстан жыттанып кетти деп ыйлап ийдим" дейт да. Карасаңыз ай. Ошентип кыздарым ыйлап келди үйгөчү. Ансарындай бардыгыбыз мекенди сагынып араң турган жандарбыз, чындап айтайын. Мына ушундай ыйлап жан дүйнөсү ылдыйдачы энелер менен эзилишип ыйлап чыктык азырчы. Чынай. Анан сиздергечи мен ата-энемди сагындым деп ыйлап отурсам, мага медресеге кел деди Абдусаламчы. Барайын байке, эмне болду десем, келсеңиз, эртең меймандар бар. Эмне кылалы? Отуралы. Жакшы болбойбу? Ата-энени сагынганда көргөндөй болуп калат экен десем, байке, арабызда шакирттер балдары бар. Алардын атасы да жок. Эмне дейсиң бага? Койчу. Мен арман, алардын арманын ашып өтөт экен, кой анда деп, анан мен акырын программа кылдым, келе аталардын алдында ошондой сүйлөшөлү дедим да. Абдулбасит балабыздын, келе кой Абдулбасит. Бу балам келгенден бери 15 пара Куран жаттады. Көрүңүздөр, машалла. Өзү өзбек улутунда. Бирок жана ырдап өткөндөй бириктирген тилибиз, динибиз, момундай дилибиз болуп атканын көрдүңүз да. Анан карап отуруп 15 пара Куранды жаттады. Анан ошо атам сагындым деп тургандан айгай. Сагынычыңды айтчы мага, мен аны бир ыргылып салып көрөйүн да, анан ыргылып жазып бердим да. Азыр атасына болгон сагынычын айтып көрсүн. Адамдар экөөбүз сүйлөшүп отурсак, агай, мен атам да жок, апам жок деп калды. Абдумалик балам келип калды. Абдумалик келе кой. Байкуш атасы бар. Апасы экөө бөлөк жашайт, ажырашып кеткен экен бала кезинде. Бу бала кезинде кичинекейинде чоң энесинин колунда жашады. Чоң энесинин эки көзү көрбөгөн. Эки көзү көрбөгөн эненин дуасы бардыр балким. Буяка келди, ушу балам 10 пара Куран жаттап койду, көрдүңүзбү? Ошо бала ушинтип. Ул байкушум эй, эненин эки көзү көрбөгөн, эненин колунда чоңойгон мынандай эр жүрөк баатыр, алым улама болсун иншалла. Ошентип сүйлөшүп отурсак, 10 пара Куран жаттады балабыз. Анан Мухаммед келди жаныбызга. Мухаммедке жалгыз бой апасы муну чоңойтtu. Дордойдо батыры жок, кээде мечитте жашап калып. Ушу баланы чоңойтуп, азыр 10 пара Куран жаттап койду ушу бала. Көрдүңүзбү? Ушу бала дагы жалгыз бой, эненин колунда чоңойгон бала, балким эт жүрөгүн эзип отурган кайгысын, моундай бир жүрөгүндө болгон сөзүн бүгүн бир ачылып айтып калайын деп момундай жанында отурат. Бул да 10 пара Куранды жаттап койду. Жаныбызга жаңы келген Юнус деген балам бар. Бу балабыз да жаңы келип эле, бирок 1 пара Куран жаттап койду да, ошочу иншалла. Бу балабыздын дагы күйүт арманы, атасы арак ичип туруп үй бүлөнүн кадырына баркына жетпей. Арак ичти деген сөзчү булчу. Бул аялыңдын, бала чакаңдын, ата-энеңдин, тууган уруңдун канын ичти деген эле сөз ай. Ана ошондой бул арак дегендин айынан атанын мээримине тойбой чоңойгон бала байкуш ата өтүп кетти. Эмне кылайын эми? Ошентип бу баланын дагы күйүт арманы бар. Бир окуп көрүңүз. Анан отуруп эмне кылдык? Келай. Фаридин баламдын дагы күйүтү бар. Мунун болсо 3 жашында атасы өтүп кеткен, ата мээримине тойбой чоңоюп калды байкуш балам. Анан эмне кылалы? Ушулардын бир күйүт арманын бир кулак салып окуп көрөлү. Балким аз да болсо жан дүйнө бир аз да болсо козголор, бир аз да болсо уккан адам ойлонор дедим. Анда бисмилла, атасынын алдында биздин балабыз атасына болгон сагынычын айтып көрсүн. Сагынычтуу салам кат атекебай. Сагынапмын сизди мен бала болуп. Жаныңызда жүргөндө байкабапмын. Эт жүрөгүм эсимде жүрөт. Билесизби, биз экөөбүз баягыда жумуш кылып чарчасам сүйлөгөнсүз. Куран окуп бер балам деген үчүн илим жолун ушинтип сүйлөгөнсүз. Көп учурда жумуштан бошобойсуз. Көрүү үчүн көкүрөк толгончумун. Эрте таңда намазды көрөмүн деп баамдатка атайын ойгончумун. Чогуу намаз кылганды сагыныпмын. Чоңойгондо бир күнү молда болом. Ата болсом албетте эң акылдуу. Ата, сиздей таптаза жолдо болом. Апам кандай оорубай эсин сообу. Абдан аны сагындым сизден өтүп. Санаа тартып ким билет алыстарда. Сагынгандыр бизди да бизден өтүп. Апакемди батасын алып дайым. Алыстарда мейли мен көп жүрөйүн. Эртең эле койнуна кучак жайып.
Eki bedim enemi öptüreyim. Ağa çeyin apamda abaylanız. Ata sizden soranan kubandınız. Baktığınızga bar bolup jeteleşip, beyişte de yaşonu ulandınız. Yalgan düğüne, arman düğüne içinde mi? Cancır katar gözüm yok bugün benim. Beni bakkan enemde esteviyle tata oturmuş uğundu göğüçirbenim. Esim tanıp enemdi körgönümdü. Eki gözü yok eken kör oturgan. Apam da yok, almaya taştap ketken. Erkelet eki betmeni ötürgan. Kucağına kucaktap enem beni eki betme erkelep sılaç ele. Köz aldığımda kulak düşüp kayraç olup oğa kuy dep kulüm sıra ulaç ele. Men tappagan nerseni taap kelse men özümden öşönçe uyalçımın. Eki gözüm jumup alıp basıp görüp 2 metre araң basıp turalçımın. Eki көз көрбөгөн bir eninin kucağında kubangan balamın men. Jaratkanga жалбарып жакшылыкты чоң энеме суранған balamın men. Эртең эле буйрса Куран жаттап, энекеме эркелеп барамын мен. Мына ошондо эне дейм колун кармап. Карасаңыз Куран жаттап келдим. Сизге көз болуп кызмат кылам. Кашыңызга канамым аттап келдим. Менин көзүм сиздин көз болот эми. Мен кубанам колдонуп баштасаңыз. Анан эң соңу болот чыгар. Мени менен Куранды жаттасаңыз. Men apamdын жалгыз гана баласымын. Көзүнүн агы менен карасымын. Башкалардай мен дагы бул жашоонун толук болуп калган калысымын. Бирок биздин жашообуз андай эмес. Жалгыз апам баарын түтүп келет. Таштап кеткен атамдын аркасынан турмуштун азаптарын жутуп келет. Батыры жок, канча жумуш аркалады. Балам деп, баарынан чарчабады. Баш көтөрүп, мен үчүн көп иш кылат. Бирок турмуш көп делени талкалады. Апакебай, Курандан ыйлабаңыз. Анчалык көп өзүңүз кыйнабаңыз. Араб тилин үйрөнүп, Куран жаттап, ажыларга алып барат бир балаңыз. Бирок менин кебим бар аталарга. Бүт баарыңар укула жар салайын. Макул десең, мээрим бер, мен де келип, кучак чайып, кубанып каршылайын. Атам бар деп мактанып айта албаймын. Ал анткени апамды таштап кеткен. Жүрөлөй жетим болуп калганыма жүрөгүмдө көп күйүп какшап кеткен. Эркек болуп эзилип аялдарга кээ аталар анчалык сүйлөнбөсөк. Балдарыңды түрөлөй жетим кылбай, баштан эле баштап деп үйлөнбөсөк. Айбан деле баласын таштаган жок. Айбанчалык кээ бириң болбойсуңар. Өз балаңды түрөлөй жетим кылып, өзүңөрдүн напсиңерди ойлойсуңар. Мейли, тагда жазган ушул экен. Мен түрөлөй жетимдин атасы жок. Атама да өчүрүшпөйм, ал анткени адамдардын жашоодо катасы жок. Анткени мен апакемди ардактаймын. Аалам толо, ата бек алмашпаймын. Бир өзүмдү чоңойткон энекемдин бир тал чачын бирөөгө карматпаймын. Ит ичпеген аракты адам ичип, бизге окшогон балдарды кыйнап жатат. Мас адамдын айынан мээриңиз бар. Мага окшогон көп балдар ыйлап жатат. Мен аракты жеп көрөм, жиним келет. Мээрим берип айткыла. Кимим келет? Атам өлдү. Азыр биз жетим калып, кайда атам деп жаныма иним келет. Арак ичкен атамдын жытын билбейт. Арак гана жыттанчы келгенинде. Арак арам сатылбай калса эмне? Ала тоонун бүтүндөй жерлеринде. Арак ошол атамды алып кетти. Апамды да санага салып кетти. Эки бирдей иним бар эзилиш. Эт жүрөгү кайгыда калып кетти. Башкалардын аталары арак ичпей, бала менен баратканда ыйлап алам. Ичпесене менин атам тирүү болуп деп сүйлөнүп өзүмдү кыйнап алам. Мен жетиммин. Бирок буга арак себеп. Эми жашоом эми такыр башкамана. Ар кимиңден жалгыз гана суранычым. Арак деген арамды сатпагыла. Арак деген арамды таштагыла. Карап турсам, капаланып ыйлапсыңар. Мени да кошуп алып ыйлатыңар. Көзү жалгыз эмесмин, силер дагы мен сыяктуу жаныңарды кыйнапсыңар. Ата деген менин да тойгусуңар. Мен сыяктуу бир тилерди ойлонсуңар. Менин өз атаң айта берип, менин да арманымды ойготуңар. Мен атамды көргөнмүн, бирок эсе албайм. Ал кезде мен 3 жашар бөбөк элем. Ал жумуштан келгенде эркелетип, тамтың басып атама жөлөк кийгем.
Apam aytат, atаңар башкача эле, жан дүйнөсү туп-туюк таптас эле. Адам менен мамнени жакшы кылган, өлгөн эмес, бир сөз жакпас эле. Мен деги анан, билесиңби, кандай экен, мешелерди бир да атамды эстей албайм. Бар болгон чогуу түшкөн сүрөтүмүз, басыңга тебелеп десе албайм. Сендеги арман, балким ал арман эмес, мендеги арман чын бирок жалган эмес. Бала кезинен жетим мен башым сылап, атам мага оюнчук алган эмес. Мен атамдын желкесине минген жокмун. Мен атамдын кандайлыгын билген жокмун. Мен атамдын колун кармап бир да жолу чоң мечиттин эшигинен кирген жокмун. Бакаралап атам менен баскан жокмун. Кучакташып, титешип жаткан жокмун. Барантатын бирок кыздар чүйгүлөр, жалгыз гана атамды тапкан жокмун. Башка балдар атасы мактанышса, атасы жок, мен жетим себейт элем. Анан үйгө келем дагы сүрөтүбүз. Китеп алып чолоктоп илейт элем. Куран жаттап ата кеме ана келем. Кудай сөзүн түшүнүп аңдап келем. Кары болуп жанатта ата кеме, алтында жерге yüzүп тамдап берем. Бул жөнөкөй сөздөр эмес, балдардын жүрөгүнөн чыккан сөздөр. Жөнөкөй жаттап алгандар эмес, балким жашоосунда жашап, жоон тери менен сезип келген сөздөр. Ана ошондой отура бериңиздер ылдыйга. Алла разы болсун. Кош келипсиздер, биринчиден сиздер. Аллах таалам разы болсун. Египет негизи берекелүү жерим. Сиздер жашоонун көп жакшы жагын көргөнсүздөр. Бир көрүп эле баа берсеңиздер керек. Биякта ошол Алла разы болсун акей. Усман шейхибиз да конок болуп келип калыптыр. Бул чоң устаздар дагы ар бири сүйлөөгө татыктуу элем иншалла. Аллахым береке берсин сиздерге. Карыкеде келиптир. Диги ушул инелеримди көрүп туруп анан жанагы имам Тоборони деген хадис алымы болгон экен. Өмүрүн ушул хадис илимине арнап, анан ушундай баардык хадис алымдары илимпоздор ошол кишиге мындай баш ийип берет экен да, бул киши хадисте орду чоң деп. Ошол киши Муъжамул Кабир деген китебинде ушул хадисти алып келет экен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан. Инна мин ижлалиллахи икрама зиш-шайбатил муслими ва хамилил Кур'ан дейт экен да. Баягы Кудайга урмат көрсөтүүнүн ачык айкын белгиси экөө болот дептир. Кудайды сыйлоонун. Кантип десе, Аллахтан биз көрө албайт экенбиз, мына акыл устазыбыз айткандай. Аллах таала ошол гайып турбайбы, сиздер жакшы билесиздер ошол. Кудайды сыйлап, ага сый урмат көрсөтүүнүн биринчиси сизге окшогон манаки агаларыбызга, аталарыбызга окшогон улуу муунга, аталарга урмат көрсөтүү. Улууларга урмат көрсөтүү менен Кудайды сыйлагандай болот экен. Экинчиси ушул бүгүнкү биздин көкүрөгүбүздү муңга толтуруп, көзүбүзгө жаш алып кеткен энелерибиз, карыкелер, мына ушул каары Куран жаттаган адамдарды сыйлоо дейт экен да. Анан чубак устазыбыздан Аллахым разы болсун, дайыма ушул насааттарын айтат эле. Имам Шафии ушул биздин олий адам болгон экен. Бүгүнкү күндөгү акыбалыбызды көзгө тартып мындай деген ырсаптарын айтып кеткен экен да. Илим үчүн сапар кылуу. Сиздер да ушул сапардын соңун алдыңыздар. Илим үчүн келип, алыстан ат арытып, ушул балдардын кабарын алып атасыздар. Сиздерге дагы ниет тууралык үчүн илимдин соогу жазылды. Имам Шафии ушинтип айтат экен. Ма фил муқами ли зи ақлин ва зи адаби мин рахатин фадa'ил аутана вагдариби. Өзү адам өлкөсүндө эле өмүр сүрүп, бакубат турмуш көрө берсе, анда адам ийгиликке жете албайт дептир. Ийгиликке тез жана сапаттуу туура жетүүнүн жолу илим үчүн, билим үчүн, Куран үчүн сапар кылып чыгуу. Адам өз өлкөсүндө жандын жыргалчылыгын ойлоп окуйт. Куран жаттагандар бар, илим окугандар бар. Аябай мыкты окугачы, бирок баары бир сыртка чыккан адамдын даражасындай болбойт. Илим үчүн сапар кылганда көптөгөн жакшылыктар бар. Анча кыйынчылыкты көтөрүп, илим үчүн чыккыла дептир да. Сафир тажид ивадан амман туфарикуху вансаб фа инна лазизал айши фин насаби. Сапарга чыгыңыз. Сапарга чыкканда энелерим жана айтып атпайбы, мен ушундай тагдыр атабыз жок, апабыз жок депчи. Сиздер өксүбөгүлө, мына ушундай аталарыңыздын ордун баскан улуу инсандар бар. Сапарга чыкканда ошол өксүк болуп жетпей калган орунду Кудай Таалам ашыгы менен толтуруп берет дейт. Бул бир гана сапарда толот экен. Атанын жоктугу, эненин жоктугу эч качан өксүбөсүңүздөр керек. Атаңыздар, энеңиздер бар биякта. Ошол жок өксүктүн ордун сапар гана толтуруп берет.
бир аз кыйналгын. Анткени Кудай fa inna lazizal aish fil nasabi жыргалчылыкты кыйынчылыкка гана бекиткен дейт. Мисалы, ошол Кыргызстанда окуп эметкенде Чубак устазга жолугуп калганда Борбор мечиттен жана Кайназарова бар го. Ошол жака чейин кээ бир күндөрү тыйын жок. Эртең менен саат 4-тө чыгып 6-га чейин ошол жерге жөө басып, жолдон иттер болот, башка болот, кыйынчылыктан коркуп аран келет да. Бирок ошондой кыйналып окуганда кийин адамдын элесинде ошо гана элес калат экен. Ошол гана ырахат тартуулайт экен да. Демек, иншалла азыр бүгүн кыйналып окуп алсаңыздар, унутпаңыздар, эртең жашооңуздарда эң ырахаттуу күндөр ошол гана болот экен. Далилап келип атат: "Fa inni ra'aytu ruqudal ma'i yufsiduhu in saha taba wa in lam yajri lam yatibi." Суу бир жерде туруп көлчүк болуп эле бир жерде тура берсе, аталарыбыз жакшы билет улумун. Ал суу жыттанып, ичкенге дагы, дааратка дагы кээ бир адамдардын оюнда жарабай калат экен. Суу акканда гана тазаланып, ичүүгө тазалай турган сыпат берилет экен да. Сиздер ошондо аккан суу болосуздар. Агып бияка келиңиздер. Шайтан азгырбасын, буюрса ошол жерден сонун кетесиздер. Айтып атат: "Wal usdu lawla firaqul ghabi maftarasat was-sahmu lawla firaqul qawsi lam yusibi." Арстан падышанын, токойдун падышасы деген лакапты токойду кезип жүрбөгөндө ага татыктуу болбойт эле дейт. Токойду кезип сапар кылган үчүн муну токойдун арстаны деген лакап берилди дагы. Жебе жаадан учпаганда максатка бутага жетпейт эле дейт. Демек максатка түз туура жетүүдөн жолу ушул сапар экен да. Машаалла. "Wash-shamsu law waqafat fil fulki da'imatan lamallaha an-nasu min 'ujmin wa min 'arabi." Күн минтип чыгыштан чыгып күн кылайып батпаганда бир жерде тура бергенде адамдарды куйкалап, күн адамдарды зериктирип, адамдар дагы арабы дагы арамес дагы күндү зериктирип коймок дейт. Тажап кетмек жер үстү дейт да. Демек ушул сапарга келип атканда "Wal badru" толгон ай дейт. "Lawla ufulun minhu ma nazarat ilayhi fi kulli hinin aynun murtaqib." Эгерде ай дагы минтип жаңырып толбогондо эч бир көз ага суктанып таңыркап карабайт эле дейт. А муну ата бабалар жакшы билет, мына устаздарым турат, Акыл устаз, Абдулла Изнамда, булар ар бири машалла чоң устаздарым. Айтат, "Курама темир курч болот" дейт. Курама темирдин курчтугу сиздердин Египетке сапар кылып келгениңиздер. Ай ошентип толбогондо эч бир көз суктанып ага салыштырып сулуулугун билбейт эле дейт. "Wat-tibru kat-turbi mulqan fi amakinihi wal-'udu fi ardihi naw'un min al-hatabi." Тибр алтын кумтөрдөн жанагындай жасалбалабыздан алгачкы үлгү табылып алган алтын дейт. Эгер аны казып, бир нерселерди кошуп, чыңап, бириктирбегенде жер астындагы топурактан айырмасы болбой калат эле дейт. Алтынды алтын кылып аткан жерге чыгарып, кошулуп чыңалып аткан дейт да. Кудайым сиздерди эч качан өксөңүздөр. Ушинтип чыңап алтындан бийик кылып атат экен да. Балким ата-энеси бар адамдар мындайга жете албайт эле. Wal-ud, Чубак устаз, Раматылык устаз ушуну жакшы көрөт эле. Уд камбуди деген атырды себинет эле, эң кымбат. Ал жанагы устаздарым, Кадыр устазым бизге сабактан айтып берди эле, эликтин эмесинен алынат, киндигинен дейт экен. Эликтин киндигинен алып жасалган дүйнөдө эң кымбат атыр уд. Өз жеринде тура берсе үзүлүп барып жасалбай, жөнөкөй жыгачтан айырмасы жок болот эле дейт. Fa in tagharraba hada azza matlabuhu. Бул элин таштап, жерин таштап сапар кылып келди, Кудайым максатын телегейин жеткизип, максатына жеткизди дейт. Wa in tagharraba zaka azzaka az-zahabi. Бул өлкөсүн таштап, илим окуп келди, алтындан кымбат болуп кайтып барат дейт да. Аллахым сиздерди, сапарыңыздарды, уулдарды алтындан кымбат болуп кайтып барышын насип кылсын.